Урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич, мен Кадиралиев Асан Абдулхамидович. 6-сынан 17-сине караган түнү мен өз кызымды врачтардын шалакылыгынын айынан өз кызымдан айрылып турам. Башка ата-энелер дагы биздей болуп сыздап калбасын. Сурабам бизге акыйкат керек. Социалдык тармактарда кызымдан айрылып калдым деген жарандын видеосу тараган. Видеодо ал акыйкатты издеп жатканын айтып, өлкө башчыга кайрылды. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтарга караганда 16 ноябрда 4 жаштагы кыздын жүрөгүнө пландалган операция жасалган. Дарыгер операция ийгиликтүү өткөнүн айткан. 1 сааттан кийин кыздын абалы начарлап, кан басымы түшүп, жүрөгү токтогон. Апасы кызынын өлүмүнө дарыгерлерди күнөөлөп, алар жоопкерчилик алышы керек дейт. 1-май райондук милициясы маалымат берип, аталган факт каттоого алынганын, териштирүү иштери башталганын билдиришти. Учурда милиция кызматкерлери тиешелүү тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич, жана Камшыбек Кыдырчаевич. Сизден сураныч. Ушул окуяга байланыштуу кайдыгер карабай ушул нерсени аягына чыгып бериңиз. Биз дос Акыйкат керек болгону бизге менин каларым бизге ошкоп башка ата-эне жүрөгү сыздабасын.